малга окшоп жебе. Билесиздерби, малды контейнерге камап койсоң, анан бир кой бере турган болсоң, манандай кылып чаңдап чыгып барып дароо жей турган нерсеге жабышат, же куназыңга жабышат. Малга окшоп жебе дегени бүгүн көпчүлүк адамдардын адеп аклактык мүнөзүдөн ачкалыгы жогору келип калып атат да. Тамак келип калса эле чуркап келип, жейбиз деп мынандай кылып жеп, бардекени жеп, дароо жеши дагы маданияты болот. Келип эле ташка уруп, мынандай кылып, мынантип жеп. Ар бир нерсенин гигиена деп коебуз, культура деп коебуз, ар нерсе дейбиз, айырмасы жок. Бул пайгамбардын сүннөтү, адам окшоп жешибиз керек. Эч качан жырткычтык ба нафс каалообуз адеп аклагыбыздан жогору болбош керек. Жегенди дагы бисмиллахир-рахманир-рахим деп ортодо ой жүгүртүшүбүз керек. Бул Кудай Таала бекерден берген жок бул нерселерди. Бул нерсени жеп алып мен зина кыламбы, урулук кыламбы, же туура иш кыламбы? Аллах үчүн ушул жеген нерсени энергиямды туура нерсеге чыгарышым керек, ак кызмат кылышым керек Кыргызстанга деп ойлонушубуз керек. Андан кийин аягында альхамдулилля Кудайым берген рызкыңа шүгүр деп, берген дениңе бүт бардыга шүгүр деп шүгүртөптүрүшүбүз керек. Жеген нерселерге дагы маани беришибиз керек. Адалбы, арамбы, бул маселени такташыбыз керек. Ошондой экен малга окшоп жебе дегеним ушул. Жогоруда көлөкөдө гырылдап турган өгүздөн не айырмабыз бар? Эгер биз адам болуп ислам шарттарын туура колдонбосок.